Muratалы Күрөнкеевди билем, Muratалы Ажыны билем. Атыңыз эмнеден улам Muratалы болуп калат? Мен тайнем койгон экен Muratалы депчи. Бала чакта жагандай бирөөлөр мындай тентек болот. Ошондо бир эзимде да баягы аккордеон тартып атып, шым март айрылып калды. Мушташка аны мунуга кандай эле? Бирөөнүн баягы бетин көгөртүп, андай нерсе жок эле. Жаман жуман жолдорго жүрбөсүн деп жана молдочулукка берип койчу эле. Фатиха сүрөсүн, Ихлас сүрөсүн эстен чыкпайт да. Фатиханы билесизби? Ооба, ооба. Айта аласызбы? Албетте айта алабыз. Фатиха сүрөсүн азыр бул жерде айта берели. Алхамдулиллахи роббил аламин аррахманир рахим. Бирок турмуш башкача үйрөтөт экен, Россияда жүргөндө орусчаны үйрөндүк жакшы. Сооданын ташвиш менен жүрө бербей, Кыргызстандагы саясий окуяларга да көз салып, Россияда жүргөн учурда аксы окуясы болуп кетти. менчиктештирүүнүн шарапаты менен таш этип өздөрүнө алып алышты. Жерлерди, сарайларды бүт өздөрүнө менчиктештирип, Ак үйдүн капталындагы митингде сиз дагы барып элеңиз. акыйкаттуулук орнозун деген максатта биз бул ишке барганбыз. Мен сенин жаныңда жүрбөдүм беле, байке, аке, мага тиги кызматты берип койбойсуңбу деп. Лидердин жанында жүрсөк эртең бизге ушу кызматты алып калабыз тигибу деген ой такыр келбептир да. Ассаламу алейкум, арбаңыздар саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу катталуучулар. Биз кезектеги маектешүүбүздү, сухбатташуубузду баштайбыз. Менин аты жөнүм Эрнис Кыяз. Биздин студияда конок бар. Бул шайлоолорго байланыштуу, шайлоо тематикасына байланыштуу конок Muratалы Керимбаев. Көпчүлүгү сизди Мукай деп билишет экен. Кош келипсиз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам Эрнис мырза. Керимбаев Muratалы Топчубаевич 1984-жылы 22 январда Жалал-Абад облусунун Аксы районунун Карасуу айылында туулган. Билими Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университети адистиги айыл чарба продукцияларын өндүрүү жана кайра иштетүү технологиясы. Эмгек жолу Ата журт саясий партиясынан Борбордук шайлоо комиссиясынын депутаттыгына талапкер болгон, Глобалдык билимдер коомдук бирикмесинин директорунун орун басары болгон. Мекенчил саясий партиясынан Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине депутаттыгына талапкер да болгон. Японияда квалификацияны жогорулатуу курстарынан өткөн. Региондук айыл чарбасын өнүктүрүү, билим берүү жана жаштарды колдоо багытындагы коомдук иштерге активдүү катышып келет. Үй бүлөлүү 2 баланын атасы. Кыргыз жана орус тилдерин эркин билет, япон тилин керектүү деңгээлде англис тилин үйрөнүүдө. Эми тогатеринен баштай берели. Мына алгач атыңыз Muratалы деп. Muratалы деген Muratалы Күрөнкеевди билем. Muratалы Ажыны билем, бул жакшы адамдар. Атыңыз эмнеден улам Muratалы болуп калат? Дагы бир жолу ассаламу алейкум, учурашып алалы. Бул менин атым Muratалы деп коюлганы мен тайнем койгон экен, Muratалы депчи. Анан маанисин карай турган болсок, баягы Мурат, Муратыңа жет деген бир жакшы ой тилек максаттар менен коюлса керек деп ойлойм. Андан кийин баягы эркелетиппи же башка эме кылып жүрүп Мукай деп, көпчүлүгү Мукай деп таанып калганда, бирок менин официалдуу атым Muratалы. Паспорттогу атым Muratалы. Жакшы. Бала чагыңыз тууралуу, бала чагыңызда эмнеге жөндөмдүү элеңиз, эмнеге шыктуу элеңиз? Эми бала чак жөнүндө айтып кете турган болсок, баягы ар бир баланын бала чагы бул кызыктуу. Биздин деле бала чак ушу айылда эл катары балалыкты ушу улайга оонап, таштар менен баягы чабышып, пара теп, лаңги деп коет. Ошондой тебишип, топ качма ойноп, кадимки балалык ошондой өттү. Мектепте баягы алып баруучулук, баягы коомдук иштерге аябай активдүү эле катышып келдик. Баягы мектепте кандай иш-чара болсо, сөзсүз ошого активдүү катышып, мектептин көпчүлүгү эле бир иш-чараларында жүрдүк. Андан сырткары баягы кичине кезимде айта турган болсом, ошол учурда баягы союз учуру болуп калгандыктан, баягы менин апам ошол учурда баягы Тамекиде иштеп жүрүп, бир жерден бир магазинден баян аккордеон көрүп, анан мага сатып алыптыр да. Мен эми ал убакта аккордеон деле тартышты билбейм. Анан баягы кыңгыратып жүрүп, ошо айылда кыздар балдар топтоп баягы окшош эле тартып ырдатып аларды. Анан күндөрдүн бир күнүндө эле ушу кошуна айылга жанагы баягы илгери артисттер барганда афиша илип коет эле. Ошондо афиша сыяктуу бир дарактарга илип кеткенбиз. Эртеңки саат ушунчада концерт болот деп эле жөн илип койгонбуз. Өзүңөр эле жазып эле концерт болот деп. Өзүбүз эле жазып эле. Анан эртең ошол убакта саатты карасак, баягы жаңакынын түйүнө аялдар бала чакалары менен ошо келиндер үйүлүп калыптыр. Мындай карасам, баягы сүйлөшкөн кыздар балдар жок. Анан баягы шашып шубаларды айтып, баягы Тамекинин шалчасын тартып ошол жерге ырдап, кадимкидей тигилерди ырдатып, чоң кадимки жана артисттер келгенде баягы келиндер балким баягы мотивация болсун деген бир кол чабышып, ышкырып кыйкырышып, анан ошондо бир эзимде да баягы аккордеон тартып атып, шым март айрылып калды. Билбей калдым. Ошон билбей шашып барып алгам да.
Анан баягы алдыны карап жүгүнүп, анан аркам менен басып кирип, бир ошол күндөр эсте да. Жыртыгы көрүнбөсүн. Жыртыгы көрүнбөсүн деп аркам менен басып кирип кетип атпаймынбы? Бала чакта жагандай бирөөлөр мындай тентек болот. Ай, токумун жеген ушул тажапты деп мындай мушташка, аны мунуга кандай эле? Эми тентектик жак бар эле. Бирок баягы мушташып, урушуп, бирөөнүн баягы бетин көгөртүп, баягы андай нерсе жок эле чындыгында. Баягы бизден баягы ошол учурда эле баягы иман болгонбу, билбейм. Баягы мушташка көп эме кылбадык да. Берилбедик. Сиз эми ошо Аксы чөлкөмүндө чоңоюп өсүпсүз да. Анан кийин бала чакта бирөөлөр баласын мындай бир тигиндей мындай жаман жолдорго жүрбөсүн деп жана молдочулукка берип койчу эле. Ошондой болбодубу мындай окугансызбы? Ошол учурда баягы союз тарап элдин бардыгы бирөө бакшы болуп, бирөө молдо болуп, ар ким ар жолду иштеп аткан учурда бизге бир ошол учурда илими бар бир киши барды да, биздин кошуна айылдан эле. Ал убакта баягы чоң мечиттер деле жок. Бир эски клуб беле же бир үй беле ошол жерде алып, жылуулук, төшөк-мөшөк баягы бирдемкелерди салып, жаш балаларды чакыра баштады да, келгиле, үйрөтөлү баягы динден сабак алгыла деген. Биз мектептен сырткары ошол кишиге барып күндө кечинде кадимки арабтардын баягы тамгаларын үйрөнүп баштадык, арабча окуганды үйрөнүп баштадык десек болот. Фатиха сүрөсүн, Ихлас сүрөсүн ошол учурда баягы 5-6 класстарда үйрөнүп, баягы ошол учурда эске тутум жакшы болот экен. Башка сүрөнү жаттайын десең да кыйналасың, бирок ошо эки сүрөнү ошол учурда жаттаган үчүн эстен чыкпайт да. Түз эле сурайын, ошо Фатиханы билесизби? Ооба. Айта аласызбы? Албетте айта алабыз. Фатиха сүрөсүн азыр бул жерде айта берели. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Жакшы. Жакшы, муну атайлап сурадым да, себеби бирөөлөр айрыкча ушул публиканын адамдары мындай кылыш керек, тигиндей кылыш керек дейт да, анан кийин кана ошону өзүң айтчы десең билбей калчу. Анан жакшы билет экенсиз. Эми бул деген сөз баягы бала чагыңызда ушул дин жагына, ошол арабча баягы ушул шариаттын айрым бир эрежелерин үйрөтүптүр, ушул сүрөлөрдү жаттапсыз. Пайдасы тийди анан кийин? Пайдасы албетте тийди. Баягы ал жерде бир эле Фатиха сүрөсүн үйрөнүп эле отурбастан ошол чындап Кудайдын бардыгы, периштелердин кандай жүрүш керек, имандуу болуш керек, улууларга кандай мамиле жасаш керек, кичүүлөргө кандай мамиле жасаш керек, ошонун баарын ошол жерде баягы угуп, үйрөнүп туйгандан кийин баягы көчөдө жүрүү тартиби дагы уже оңолот экен. Баягы кандай мамиле кылып, баягы тарбия десек да болот да. Тарбия, жакшы тарбия. Баягы айылдарда кээ бирки баягы ууру кески, жаман жолго түшүп кеткен бир топтор болот го. Эми ал учурда чындыгында сиз туура айтасыз, баягы тоогуру, эми ал убакта айылда тоогурдашат, үндүк урдашат. Анан чоңоюп эчки, кой, уй болуп чоңурлугу айланып кетишти да, бирок чындыгында бул ыймандуулук тоог эмес, бирөөдүн түшүп калган бир буюму болсо дагы алып барып бергенге ошол убакта баягы үйрөндүк десек болот да. Мектепти айттыңыз. Мектепти бүттүңүз, мектептеги нерселерди, практиканы, теорияны, предметтерди үйрөндүңүз. Анан кийин эмне болду? Жогорку окуу жайга тапшырдыңыз? Ошо андан кийин баягы мектепти бүтүп эле эл катары Бишкекке келип жогорку окуу жайга тапшырып, андан кийин кайсы окуу жайга тапшырдыңыз? Сельхоз аграрный болчу ал убакта, аграрный академиясы, ошого тапшырып коюп, анан өткөндөн кийин баягы эл катары баягы ошол учурдагы коммерсанттар деп койчу эле, баягы чаар сумканы көтөрүп вагондорго отуруп эле Россияга кетип аттı көп. Анан ошол учурда биздин эжекелерибиз бар эле, алда ошого чакыруу менен жардам берейин деген максатта Екатеринбург шаарына бардым. Ал жерде кадимкидей баягы айылдан келгенден орусча деле анча билбейбиз. Барып ошо эжекеме жардамдашып, бабушкалардын чоң булскалары болот, ошондойлорду саттык. Анан боюм кичинекей ал убакта, анан баягы чоң баягы, эми азыр андай деле болбосо керек, бирок ошол учурда чоң көрүнчү да. Ошол бабуляларды баягы белин ченеп, кээ бир учурда жетпей каласың кучактап, алар монтип жардамдашып, ушинтип 8 ай Россияда жүргөндө орусчаны үйрөндүк жакшы. Жашоонун маңызы, мурункулар айтып койт го, биз армияда жүрүп үйрөнүп келгенбиз депчи. Биз тескерисинче ошо миграцияда 1 жыл 2 жыл жүрсөк да ошо жашоонун маңызын, жашоого болгон көз карашыбыз ошол учурда өзгөрдү десем болот.
Мектеп өзүнчө нерсени, предметтерди үйрөтөт. Университет дагы башка нерсени үйрөтөт. Бирок турмуш башкача үйрөтөт экен, Себеби өзүң тың болууну, өзүң жаның өзүң багууну, башкага көз каранды болбой, өз окатыңы, өзүңдү кылууну үйрөтүптүр да анда. Туура айтасыз. Бул мектеп өзүнчө сабак болсо сиз айтып атпайсызбы, университет өзүнчө. Бул практика жүзүндө өзүң көрүп, колуң менен кармап, сезип көргөн жашоо бул башка экен да. Жашоо болгон чыныгы көз караш ошондо башталат экен. Сооданын ташвиш менен жүрө бербей, мына Кыргызстандагы саясий окуяларга да көз салып, эмне болот экен, кантет экен деген мындай ойлонуп да жүрдүңүзбү? Туура айтасыз. Ошол биз Россияда жүргөн учурда мен 2002-жыл болуп калган учур. Ошол учурда аксы окуясы болуп кетти. Эми ал убакта интернет жок. Бардыгы ОРТни көрөт. Тем более ОРТ деген канал бар эле го. Ошол Россияда деле биз ошол канал Россия ошолорду көрүп аткан учурда күндөрдүн бир күнү эле ушундай Киргизия деп эле бир жаңылыктарды айтып, анын ичинде мен кичим экеним, аксыда ушундай окуя болуп кетти. Мынча адам атылды, тигибу деген жаңылыктар чыга баштады. Эми ал убакта телефонуң жок, сразу чала албайсың. Баягы телеграм берип, жанагы автоматтардан барып чалчу элек ал учурда. Анан аябай кыжалат болгонбуз ошол учурда. Кыжалат болуп кетким келип Кыргызстанга. Кетейин десең шарт тура калып кетип кала турган учур эмес. Анан кабарларды көргөндөн көрсө ошол учурда аксы окуясы болгон экен. Баягы Акаевдин мезгилинде баардыгыбызга белгилүү, эми ал окуя эмне болуп чыкканын кийин элдин баары билет да. Ошентип анан мен мындай Кыргызстандын акыбалы, Кыргызстандын кийинки эмелери баягы мен жүрөгү оорутуп, баягы эме боло баштадым. Кызыгуулар пайда болду. Биздин башка мамлекеттер жакшы эле жашап атышат. Бизде эмне себептен ушундай зычуу боло берет? Эмне бизде деп баягы кызыгуулар башталды. Анан ошентип жүрүп, кийин 2005-жылы Акаев кетип, революция болуп, жаңы бийлик келди. Анан кийин туруп кайра революция болуп 2009-жылы Бакиев кетип калды. Анан уже ойлоно баштадык да, эмне себептен бизде ушундай перевороттор болуп баштады. Кыргызстандыбызда ушинтип ар бир 5-6 жыл сайын ушундай революция боло береби? Эмне кылса болот деп кызыгуу пайда болуп, ошо 2009-жылы кечиресиз. Мен эми ошол революциялар, инкылаптар же төңкөрүштөр ар ким ар кандай атайт, ошого эксперт катары баа бериңизчи деп сурабайм. Бирок ошонун ошол аксыдан башталган жанагындай окуя, аксы окуясынан кийин жанагындай биринчи революция Акаевди кетирген, андан кийин Бакиевди кетирген өзүнчө инкылап болду. Ошого негизинде бааңыз кандай? Жөн эле жаран катары. Эми ал учурда кийин изилдеп көрө турган болсок, баягы союз тарагандан кийин карапайым эл өзүнүн көр тиричилиги менен көпчүлүгү ушу Орусия тарапка жөнөштү. Ал убакта бир аялдарбы, келиндерби көпчүлүгү ушул Орусия тарапка жөнөп, чааргаптарды көтөрүп алып, тиричилигин кылып кетти. Ошол эле учурда баягы кайра куруу мезгилинде чоң кызматта тургандар көрсө ошол учурда жакшы бир жерлерди, бир сарайларды, кооперативдерди бүт өздөрүнө менчиктештирип, бир болбогон тыйындарга сатып алып, ушинтип өздөрүнчө жумуш кыла беришкен экен бул жакта. Ошол кийин баягы эл акыйкатсыздыкты сезип, баягы жашоонун кыйналганын сезип отуруп, биз ушундай бир переворот кылабызбы, чоңдорду алмаштырабызбы деген максатта келип көтөрүлдү окшойт ошол учурдачы. Демек, илгери баягы жалпы мүлк, жалпы оокат болчу эмес беле? Колхоз, совхоздун. Эл деген мисалы үчүн жанагындай сууда сатык, өзүмүкү, меники, эле олайын деген түшүнүк жок болчу да. Ошону мындай анча-мынча билгендер болсо, менчиктештирүүнүн шарапаты менен тарс этип өздөрүнө алып алышты. Элдин жашоосу жакыр, анан ошондон улам кыйналып, инкылаптар болду деген. Эми бир эле бул жогору жакта эмес да, ошол эле айылдык деңгээлде алып карай турган болсок, ошол убакта совхоздун директори же зоотехник, ошого окшогон баягы айылдык деңгээлдеги чоңдор деле ошол учурда айылда сарай, малдарды көбүрөөк бөлүштүрүп алыптыр да. Азыр көрүп атпайбызбы, көпчүлүгү мамлекетке кайтарылып атат. Ошолордун бардыгычы акыйкаттуулугу акырындап орноп атат да. Сиз
турмушта эмнени үйрөндүңүз? Эмнени үйрөнүп элге, коомго, чөйрөңүзгө кандай пайда келтирдиңиз? 2009 экинчи революция болгондон баштап мен өзүм активдүүлүгүмү мындай көрсөтүп баштадым десем болот. Кыргызстанда төзү көрүнгөн адамдарды карап, анын сүйлөгөнүн, кылганын көрүп, ошол адамды ээрчийсиң да. Ошол убакта Ата журт партиясынын төрагалары Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев, Ахматбек Келдибек ошолор жетектеп бараткан партияга мүчө болуп кирип, андан кийин жаштар канатында жүрдүк. Мен ошол учурда эле баягы көпчүлүктөргө айтчубуздар, бул ушу кишилер мамлекет башына келип кала турган болсо, чындап эле мен көрчүмүн да, мындай сезчүмүн ушу кишилердин баягы бир шар бир нерсени чечкиндүү жасаган учурларын көрүп, көпчүлүгү менен талашып урушуп кеткен учурлар болгон. Мелдешип да кеткен учурлар болгон. Мына бүгүн ошол кишилер ынанып отурушат. Азыркы болуп аткан жумуштаргачы. Анан 2012-жылы сиз жакшы билсеңиз керек, баягы октябрь окуялары болуп, забордон ашып кирип, ошондо биз дагы активдүү катышып кирип, андан кийин биздин ошо лидерлерди түрмөгө камаган учурлары болду. Ошол учурда биз баягы Ак үйдүн капталындагы жанагы митингде ошондо сиз дагы барып элеңиз. Революцияны ошондо кылалы, ушу кишилерди алып келели деген максат ошондо эле болгон экен да. Анан эми революция дейбиз, баягы акыйкаттуулук орнобузун деген максатта биз бул ишке барганбыз да. Анан кийин ал лидерлер өздөрү мындай куугунтукталды окшойт. Силер эмне болдуңар? Ал лидерлер куугунтуктап баштаганда, анан биз Москваны көздөй жөнөдүк. Неге? Бул жактан себеби дегенде бизге дагы издеп бизди. Себеби дегенде ал жакта биз сүйлөгөн учурлар болгон, камерага түшкөнбүз. Анан Москвада 3 жыл жүрдүм. Эл катары мигрант болуп, эл кылган ишти кылып, ал жакта мигранттардын, мекендештердин акыбалын көрүп, алардын баягы акыйкатсыздыкка душ болгон жерлерин көрүп, колдон келген баягы ошол учурдагы биздин билген, билим деңгээлибиз жеткен нерселерге көпчүлүгүнө жардамдашып да жүрдүк ал жактачы, жүргөй. Эл катары иштеп, мигрант болуп, анан келип Кыргызстанга япондор менен бул жакта таанышып, ал кишилер менен бир оюлдун үстүнөн чыгып, проектлер менен иштедик. Өзүмүн туулуп өскөн айылымда өзүм окуп бүткөн мектепти грант аркылуу бир 9 миллион сомдук баягы корпусунан сырткары мектеп, стол, парта баардыгын жаңыдан, жылуулуктарынан бери, жаңы заманбап баягы ажатканасынан бери салып бердик да. И кошуна бир 2-3 мектепке дагы ушул долбоор аркылуу көп эле жардамдарды кылдык. Анан кийин мындай саясий лидерлердин жанында жүрүпсүз. Мурда ошо миграцияда жүргөндө, мигрант болуп жүргөндө ушул Аксыдагы окуяны, башка окуяларды көрүп жүрөгүм оорду дебедиңизби? Анан буяка келгенде мындай окуянын ичинде саясатка тикелей эле аралашыпсыз, Анан өзүңүз баягы мындай алып баруучулуктагы жөндөмү бар деп айттыңыз. Ошонун саясатта кандай пайдасы тийди ошонун? Мен өзүм алып баруучу болом деп деле өзүм баягы эме кылган эмесмин, баягы октябрь революциясы болду да. Ошол учурда биз баягы жаштарды кармаш максатында баягы чыныгы ушул лидерлер келип калсын деп биз баягы аянтта турдук да. Аянтта бир жумалап ошол Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиевдин тарапташтары ошол жерде чыныгы карапайым айылдан келген, региондордон келген элдер менен биргеликте ошол жерде ынтымакта биз кармап турдук. Андан кийин президенттик шайлоо болуп калды. Президенттик шайлоодо биз Садыр Жапаровдун баягы тарапташтары катары биздин жигиттер айтып калды, эми сен өзүң алып барып жардам бер деп. Макул деп, анан биринчи ошо Садыр Жапаровдун эл менен болгон жолугушуусун Талас областында, Аксы, Алабука, Чаткал райондорунда жолугушуусун Ош областында, Ноокат районунан ошо Баткенде чейин өзүм алып бардым. Баягы жолугушууларын алып бардык да, эл менен болгон жолугушууну стадиондордо. Ошол. Демейде ошондой лидерлердин жанында жүрүп калгандар, мен сенин жаныңда жүрбөдүм беле, байке, аке, мага тиги кызматты берип койбойсуңбу деп мындай эме ошондой? Жок, эми биз баягы мурун кийин баягы саясатчы болбогон үчүнбү, бизде андай ой деле болбоптур. Баягы биз ушинтип лидердин жанында жүрсөк эртең бизге ушу кызматты алып калабыз тигибу деген ой, андай ой такыр келбептир да. Эми мен азыр деле айтпайм, мен нааразы деле болбойм, мага кызмат бербей койду же тигибу деп. Тескерисинче биз баягы
айтып койдук го, кыргызда жакшы сөз бар го, кылганың мен үчүн болсо үйрөнгөнүң өзүң үчүн дегендей эле. Биз жардам бердик, өйрөндүк көп нерселерди. Саясий процесстерде жүрдүңөр, көп тажрыйба алдыңар. Тажрыйба алдык десек. Өйдөлдүйдү көрдүңөр дегендей. Ооба. Парламенттик шайлоодо өзүңүздүн талапкерлигиңизди коюп атасыз. Чыныгы түпкү максаты эмне? 2020-жылы ал убакта Мекенчилик партиясы бийликтин да партиясы болгон эмес, Камчыбек Ташиев жетектеп барган партияда мен талапкер болуп жогорку кеңешке катышкам 20-жылы. Анан өзүңүздөргө белгилүү болгондой ал шайлоо жокко чыгып, кийинки окуялар болуп кетти. Анан 25-жылы мөөнөтүнөн мурда өтүп аткан шайлоого башында айтып өткөндөй ушунча коомдук турмушта буга чейинки кылган иштерибизде биз аралашып жүрдүк дебедимби? Тажрыйба алдык, азыр көптүр. Тажрыйбабызды, буга чейинки үйрөнгөнүбүздү эл менен бөлүшүп, элге бир жаңы кызмат көрсөтө турган учур келдиби деп эсептеп, бүгүн биз аттандык. Аябай жакшы угулат экен. Элге кызмат көрсөтөбүз дегенчи, бирок конкреттүү түрдө эми баргандан кийин ант берерсиздер, эгер насип болсо. Анын эртеси болот дегендей мындай реалдуу иштерди кылыш керек. Эмнелерди кыла аламын деп ойлойсуз реалдуу түрдө? Биз конкреттүү 7 багыттан турган 7 кадам деген программабыз менен баратабыз. Бул программабызда бизде көп нерсе камтылган. Билим берүү боюнча экинчи. Билим берүүнү биринчи бүтүрөлү. Билим берүүнү кантип, мисалы үчүн сиз барсаңыз, Мукай мырза барса, билим берүүгө кандайча мындай өзгөрүүлөр болуп кетет экен? Билим берүү дегенде эле биз келип эле баягы 11-классты аяктап, ал кандай окуйт, ОРТ кандай тапшырат, көпчүлүгү ага эжеси Орусияда мигрант катары 11-ди бүтүп эле чыгып кетип атышат. Ал жакта барып кара жумуш, кадимки эл катары болуп, көпчүлүк баягы документтери туура эмес, качып, конуп, мыйзамсыз мигрантка айланып атат да. Чет өлкөгө 11-ди бүтүп эле чыгып кетпестен, мигрант катары чыкпастан адис катары чыгуу жолдорун сунуштайлы. Эгерде ал адис болуп чет өлкөгө чыга турган болсо, мейли Орусия болобу, Европа болобу, башка мамлекеттер болобу, сен эгерде бир кесиптин ээси боло турган болсоң, ошол иш берүүчү деле сен менен тең ата эсептешип, сени сыйлап. Демек, ошол адистикке тигилер муктаж болгудай болсун. Мыйзамдуу жол менен ушул адистер бизге керек. Анан барып мыйзамдуу иштесин, ар кандай укуктар бузулуп, темселеп жүрбөй деген маселе. Туура. Жакшы сунуштарыбыз бар. Эми бул жерде мен ар бирин айтып отура турган болсо, убакыт деле чектелүү да. Ошону Кудайым буйруп, эртең эл менен жолугушууга барганда биз бунун бардыгын так элге түшүндүрүп айтабыз. Экинчи багыты кайсы? Ушу 7 багыттын? Экинчи багыты биздики туризм. Эми өзүңүз жакшы билесиз, Аксала Бука, Чаткалда бизде аябай кооз туристтик объектилер көп. Сары Челек, Падыш Ата, Арсланбаб, ошол эле Чаткалдагы бир кооз, тоолор, лыжный базалар азыр курулуп атат. Ошо туризм багытында биз жөн эле туристти тосуп алып, анын баягы жаткырып акчасын алып кетирбестен, биз туристтер менен тең ата алар англис тилинде сүйлөсө, англис тилинде сүйлөп тосуп алып, окуу борборлорун ачалы деген биздин пландарыбыз бар. Ар бир аймакка ошо туристтерди кандай тосуп алып, кандай узатуу, биз курстарын ачабыз. Элди баягы туристтер менен иштөө жолдоруна биз конкреттүү бир багыттар менен баратабыз да. Үчүнчү багыты биздики экология жана жаратылышты коргоо деп атабыз. Ушул маанилүү экен. Ооба, бул ошол айлана чөйрөнү карасаң, кооз, Кыргызстан тоолуу өлкөбүз, жаратышыбыз укмуш эле дей беребиз. Анан жанагындай булгаган, пакет ыргыткан, таараткан маселеси чечилбеген көйгөйлөр бар да. Экология деп айтып койгонубуз менен анын тармактары көп да. Биз аны мына экологияда мен азыр эле башында айтып өткөндөй, кооз биздин жерлерибиз, жаратылышыбыз укмуш деп айтып келебиз. Бирок биз ошол келген туристтерге же болбосо өзүбүз бүгүнкү күндө ошол аймакты кандай деңгээлде карап атабыз. Өзүбүз баягы мусорларды ыргытып атабыз. Ошол келип зыяндуулугу бизге тийбесе дагы келечек муунга сөзсүз таасирин тийгизет да. Экология боюнча мен айтып кетип атам, ошол жерден бир мисал кыстырма айта кетейин. Биз Японияда көп жүрдүк да. Ал жакта квалификацияны жогорулатуу максатында ал жакта көп эле жүрдүк. Анан япондордун экологиясына таң калам да. Машинасы деле кир болбойт. Жерге кийинип кетип атып эле жерге жата калсаң деле чаң болбойсуң. Көчөлөр укмуштуудай таза. Көчөдө чаң жок. Ошону адамдар өстөрү эле сактайт экен да. Көчөгө чыксаң бир мусорка жок. Мусор таштай турган урна жок. Тамеки чегейин десең, тамекини чеге турган определенный бир месталар бар. Ошол жерде гана чегесиң.
бирок баардыгы адамдар үчүн жасалат. Анан демек уже тыюулары, чектөөлөрдү адамдын коомдун кызыкчылыгы үчүн. Ооба, баардыгы ушу адамдардын коомдун кызыкчылыгы үчүн экенин мен сезип көрдүм өзүмчө. Анан бизде эмне үчүн мындай кылганга болбойт? Бизде деле болот. Бизде эле ошондой япондорго окшош эки көзүбүз, эки колубуз, бардыгы бирдей эле. Экология багытында биздин өтө чоң долбоорлорубуз бар. Бул боюнча эгерде биз Кудайым буйруп жогорку кеңешке келип кала турган болсок, жакшы бир мыйзамдарды жазып, ошол экологияны коргоо, ошол экология дегенде ошол жерде мисалы бизде кен байлыктар бар. Алтын кен, көмүр кен, сурма кен, толтура кендер бар. Ошол кендерди кандай иштеп атат бүгүнкү күндө? Ошолор ошо жергиликтүү бюджетке, жергиликтүү элге кандай баягы пайдасы бар? Ошолордун баардыгын карап, ошол жергиликтүү элдин, жергиликтүү айыл өкмөткө кандай бир бюджетине бир салым кошуп калтырып атат. Шулардын баардыгын биз эл менен биргеликте, эл менен бирге келишимге келип, бир ушу мыйзам долбоорлорун алып чыгабыз, Кудайым буйруса. 4-чү багыт кандай сунуштайсыңар? Кайрыштетүү жана инвестиция тартуу. Бул багытта биз мисалы Аксыда жаңгак, кайналы деп коет, бизде кара өрүк, чычырканак деген бар, бөрү карагат, айта берсе толтура. Ушуларды биз мен байкап көрсөм, мисалы биздин кайнолубузду, жаңгагыбызды кошуна Өзбекстан менен Тажикстан сатып алып кетип, Орусияга барсаң деле, Европага барсаң, Made in Тажикстан, Өзбекстан деп чыгып атышат. Биз баягы алып эле чийки нерсени сатып жүрбестен, ошону кайра иштетүүнү ошол биргелешип проектлерди жазушу. Мен ушуну бирок 30 жыл ичинде мен канча шайлоо көрсөм дагы буга чейинки талапкерлер сөзсүз ушул кайналыны, жаңгакты айтып кетишет да. Кайра иштетүүнү курабыз, биз заводдорду курабыз деп айтып кетип, бирок көрө элек. Завод курулу элек, эл өзү менен өзү бир чакан бир цехтерди ачып сатып жүрүшөт да, бирок сиз дагы айтып атасыз да, кара өрүктү. Мен кара өрүктү айтып атканын себеби биз уже буга көзүбүз жетти. Буну жасай алабыз. 30 жыл кулакка сиңди, бул эми буну жасай турган учур келди. Буну бизде ишке ашыра алат турган бизде даяр биздин проектлерибиз бар. Кудайым буйруса. Бирок ал парламентке депутат болсоңуз деле, кокус болбой калсаңыз деле ишке ашырып турган проект. Жок, туура айтасыз. Биз депутат болуп эле бул ишти максат ашырыш эмес. Биз депутат болбой деле буга чейин кылып келаткан жумуштар бар да, бунун боюнча биз иштей беребиз, Кудай кааласа. Максат ушул Аксы, Алабука, Чаткал өрөөнүнө бир татыктуу элдин сөзүн уккан, элдин сөзүн бийликке жеткире алган бир көпүрө болуп, алдыга койгон максаттарга жетиш үчүн биз эл менен тыгыз иштешели деп атабыз. Шайлоого бараткан талапкерлерди карап отурсак, көпчүлүгү экинчи жолу, үчүнчү жолу, төртүнчү жолу, бешинчи жолу кетип аткан талапкерлер дагы бар экен да. Эми эл көрдү да. Бир көргөндөн кийин баягы экинчи жолу, үчүнчү жолу эми эл өзү чечет албетте. Бирок бүгүн эл жаңы жүздөргө, жаңы жумуштарга, жаңы кадамдарга бүгүн муктаж болуп турат. Айта кете турган болсок, мына азыр биздин азыркы иштеп аткан бийлик башындагылар ишти аябай жакшы алып барып атышат. Ошол эле жолдорду куруп атышат, мектептерди, бала бакчаларды, ооруканалардын бардыгын салып атат. Жана президент буга чейин кайрылуу айтып өткөндөй, бунун бардыгын өкмөт жасап атат да. Демек бүгүнкү күндө жогорку кеңештин депутаттарына эмне иш калды? Бүгүн бизге ошо элдин үнүн айткан, туура мыйзамдарды кабыл алган, жана мен жогоруда айтып өткөн программалардын бардыгын ишке ашыра турган программалар, ушуларды жасап элге кызмат кыла турган учур келди. Биз ошол кызматты бүгүн Кудайым буйруса жасайбыз элге. Ар бир иштин өзүнүн касапчысы болот, мастери болот. Анан буга деле кадимкидей уюштуруу жөндөмү бар, жетекчилик шыгы бар. Ошо депутаттык деп атабыз, депутаттыкка деле бир белгилүү бир сыпаттар, жөндөмдөр талап этилет да. Ошондой жөндөмдөр өзүңүздө бар деп эсептейсизби? Анткени ар бир адам ар нерсеге жөндөмдүү да негизи. Ар ким адам өзүнүн мындай деңгээлин билет. Депутат деген бул сөзсүз эле баягы депутат болуп төрөлүш керек деген максат болбош керек. Биз буга чейин жогоруда айтып өттүм го, коомдук турмушта, саясатта көп эле аралашып, сезип, көрүп, кармап жүрдүк да. Эми бүгүн кызмат кыла турган учур келди деп биз чечтик командабыз мененчи. Эмнеге баягы болбосун? Депутат деген көрдүк го буга чейинки чакырылышта бир да жолу сүйлөбөстөн бар жогу билинбей деле кетип калган депутаттар болду. Биз эми Кудайым буйруса жогорку кеңешке элибиз шайлап берип
келип кала турган болсок, Кудай кааласа, биз 5 жыл эл сыймыктанган, биздин депутат деп мактана турган деңгээлде иштеп беребиз деген үмүттөрүбүз бар, Кудай кааласа. Чоң атам ошол Аксала Бука Чаткал өрөөнүндө райком 1-секретары болуп иштеген экен. Анан баягы тарыхпы же бул баягы туш келүүбү десек болобу, бүгүн ошол Аксала Бука Чаткал өрөөнү биздин 15-округ болуп калып атпайбы? Мен ошол округтан талапкер болуп кетип атпайбы бүгүнчү? Жөндөн жөн эмес турбайбы? Жанагы Орусияга барып көрүпсүз, анан Ак Суу окуясын угуп, жүрөгүм толкуп, жүрөгүм эзилип саясатка аралашканыңыз бул генден дагы кичине бар окшойт. Балки мен кээ бирде ошентип ойлонуп кетем да, мисалы бир башка деле жумуш кесип толтура, жумуш Кыргызстандачы кыла турганчы, негедир ушу саясатка тартып, ушу эл менен болуп, элге жардам бергин келип, же болбосо бир коомдук турмушта бир салым кошоюн, ушу Кыргызстандын баягы алдыга жылышына мен дагы ошо бул өзүм салым кошуп калайын деген бир максаттар ушуга келип алып келди да. Үгүт компаниясы болуп атпайбы? Мыйзамдуу үгүт багытындагы ушул подкаст. Үгүт десеңиз болот, шайлоочуга кайрылсаңыз болот. Аксала Бука Чаткал 15-округ боюнча биздин шайлоочуларга кайрылып кетет элем. Урматтуу шайлоочулар, мына алдыда биздин жогорку кеңештин мөөнөтүнөн мурда шайлоо өнөктүгү башталды. Кудайым буйруп, биз сиздердин алдыңыздарга барып сөзсүз түрдө жолугушуп, мен жана жогоруда айтып өткөндөй, биз жөн бараткан жокпуз. Биздин программабыз бар конкреттүү. Биздин буга чейин эл көрдү, кандай гана депутаттарды шайлаган жоксуңуздар, буга чейинки кылынып аткан, жасалып аткан иштерди көрүп атасыздар. Кудайым буйруп, сиздер шайлап биз жогорку кеңешке келип кала турган болсок, биз сөзсүз түрдө сиздердин ишеничиңиздерди актаган, биздин депутат деп сыймыктана турган деңгээлге жеткиргенче биз кызмат кылганга бүгүн бел байлап турабыз. Кудайым буйруса, биз алдыда жасай турган, сиздер менен бирге жасай турган жумуштарыбыз өтө көп. Чоң рахмат, ишиңизде ийгилик болсун. Жараткан туура багыттан, туура жолдон адаштырбасын. Рахмат сиздерге, иштериңизге ийгилик болсун.